Dara ушундан эле баштайын дегем. Муну айтпай эле, бирок десем эркектер бул эмне буларга тарта берет деп айтпасын деп кыскача айтып өтүп кеттим. Буларга абдан толук кылып айтып берем. Алар ошону түшүнөт, бирок алар менен айта берет, биз муну айтып берсеңиз эркектерге деп. Биринчи хадис: "Фаттакуллаха фин-нисаи". Аялдарыңарга, аялдар маселесинде таква болула деген маселе бар. Анткени аялдар алсыз адамдар. Алардын акыл-эс тарабынан, денсаулык тарабынан, ден мүчө тарабынан, бардык тараптан сизге жетпей турматтуу бир тууганым. Ошон үчүн аларга таквалык кыл деп Кудай Таалам буйрук берген. Эгерде аны кыйнасаңыз, Кудайым сизден өчүн алат. Анткени Кудайдын уруксаты менен ошону адалдап алдыңыз. Сиз ал башка бирөөнү билесиз эле. Аны сиз эч жака сүйлөй албайт элеңиз. Бирок өзүңүзгө алып келип үйүңүзгө киргизип берди Кудайдын буйругу менен. Ошон үчүн таквалык кылышыңыз керек, аны урматташыңыз керек болот, урматтуу бир тууганым, аны сыйлашыңыз керек болот. Башка бир хадисте "Истаусу бин-нисаи хайран". Бул тавасау бин-нисаи хайран дегенде Фатхул Мулкумда айтып атат. Бул деген сөз бири-бириңерге аялдарыңарга жакшы мамиле кыл деп айтып тургула дейт. Кээде биз билебиз, коңшунабыз аялын уруп аткан болот. Досторубуз жаман мамиле кылган болот. Демек, бирибизге бирибиз аялдарга жакшы мамиле кылганды айтып турушубуз керек. Унчукпай кое турган болсок, анда мен туура кылып атканым кем деп ойлоп алат. Билесиң, кээде коштун аялын кубалаган бойдон көчөнүн бир тегерен гана үйүнө кирип кете турган болот. Эй таксыр деп айтып туруш керек болот. Эстен чыгарбаш керек. Бул истаусу деген ватавасау бин-нисаи хайран, аялдарыңарга жакшылык. Анткени аялдар кабыргада хадистин бардыгындачы, кабырганын эң кыйшык жери башы болот, билесиңерби? Кабырганын эң кыйшык жери башы болот. Ана кабырганы түздөйүн десең сынып калат, тим койсоң кыйшык бойдон тура берет. Ошон үчүн кыйшыктыгына карап мамиле кыл деген сөз да. Ошого эмне жакшылап мамиле кылгыла деген сөз. Аял аялча ойлонот, ал эркекче ойлоно албайт. Ошон үчүн ал неге мага окшоп ойлонбойт деп анан анте бере турган болсоң болбойт. Башка бир хадисте "Фа иннакум ахастумухунна би аманатиллах". Аялдар биздин мойнубузда аманат. Кудай аманат кылып берген үчүн, эгер аманатты булгап кое турган болсок, анда кыямат ошол нерсеге биз жооп беребиз. Аялдарды кантип караш керек десе, кээ бирлер айтат, нан менен чай берсек болот экен, кийин 2 сыйра кийин болот экен деп аялдарын кыйна бергендер дагы бар да. Жок, бул маселеде эреже, үрп, адат. Азыр аялдарга бир иштан бир көйнөк жайкы сезон, анан кышкыга бир палто, бир калың шым менен маселе бүтпөйт. Анын жайкы 2 сыйра көйнөгү болот, кышкыга бир 2 көйнөгү болот, мисалы үчүн. Ошол адат бизге өкүм болуп берет. Ал адату хакиматун деген бизде эреже бар. Адат өкүмдар деген. Кээ бирлер шариатта өзү болсо күнүгө ашканадан чай жейт, бетине май сууга жууса бети кадимки жана раковина май болуп калат. Муну кучу бетинин майынан. Аялынын каны аз, туй албай кыйналат байкуш мисалы үчүн. Анан сахабалар арпанан жеген экен деп арпанан алып келип берет, өзү таякта жылкынча жеп жүргөн болот, андай болбойт. Үрп адатта элдер кандай тамак жеп аткан болсо, кандай кийим кийип аткан болсо, шарият чегинен чыкпастан ошону камсыз кылып берүү эркектин мойнунда урматтуу бир тууганым милдети болот. Өзүң эмне жесең ошону же. Өзүң эмне ошону же. Мынакей айтат хадисте: "Валахунна алейкум ризкухунна ва кисватухунна бил ма'руф". Белгилүү өлчөмдө алардын ырыскысы, тамак ашы жана кийим кечеги силердин мойнуңарда милдет дейт. Белгилүү өлчөм деген үрфтөгүдөй деген маани. Үрфтөгүдөй деген маани. Кээ бир айтат, сен 2 көйнөгүң бар, мен сага бир эле көйнөк алып беришим керек болчу деп ушундай кылган. Элдин бардыгынын 15тен көйнөгү бар. Өзүң көйнөгүң сандыкка батпай бекитип койгонсуң, кээде көйнөгүң канча бар экенин даже кээде билбей каласың. Ала ва хаккухунна алейкум ан тухсину илейхинна. Силердин аялыңардын акысы силердин мойнуңардагы милдет ошолорго жакшылык кылууңар деди. Аялды сүйүп калып гана жакшылык кылуу эмес, балким ошол аял болгон үчүн ошол аялга жакшылык кылууга сен милдеттүүсүң. Биздин динибизде аял киши төрөлгөндөн өлгөнгө чейин өзүн өзү камсыз кылбайт. Төрөлгөндө атасы камсыз кылат. Андан кийин күйөөсү. Күйөө өлүп калса, кайра атасы же агасы же баласы камсыз кылат. Эч ким жоксо мамлекет камсыз кылат. Мамлекет ага пособие төлөп берүүгө милдеттүү болот аял болгон үчүн. Дин ушундай. Эгерде менин колума мизем келе турган ушундай дейм. Эгерде бир аялды эч ким бага турган жок болсо, анда ошого мамлекет аял болгон үчүн өлгөнгө чейин ага ушунда төлөп берет. Барго бизде жаш балдарга төлөйт, пособие башкага төлөйт. Бирок аял болгон үчүн төлөшпөйт да, бул аялдардын укугун тебелегендик болот. Аялдардын укугун кудайчалык үчүн көтөргөн эмес.
Ayaldардын тең укуктуулугу деген сөз аялдардын укугун кесип жок кылам деген сөз. Сыртынан жылтыраак, ичинен калтыраак болгон түшүнүктөр булардын бардыгы. Аял иштеш керек, аялды көчөгө чыгарыш керек деген сөз, аялды бузуш керек деген сөз. Чындыгында өздөрү бузулуп бүтүп, эми биз дагы бузушубуз келип атат. Жок, аял үйдө болуш керек. Аялды бейүзүн урган, жөндөн урган бул кыяматта жооптор чоң күнөө. Пайгамбарыбыз айтты, аялдарыңар үйлөр тертеп кетпей арызданып атат, кылганыңар жакшы эмес деди. Силердин жакшырагыңар аялдардын эң жакшы мамиле кылгандар деп айтты. Мусулмандардын эң жакшысы ким? Аялына ким жакшы мамиле кылган? Демек адамдын жакшы экенин досторунан сураба, башкадан сураба, аялдарынан сура. Эгер аялына күйөөсү жакшы мамиле кылып, аны эркелетип, урматтап өзү алып жүрө турган болсо, ошол жакшы маселе. Апам айтат, раматтылык. Мектепте мугалим болгон көп нерсеге баамчыл, анан айтат, өз негизи кыргыздар аялдар көп урматтабайт. Азыраак эле урматталган адам болуп калды. Анткени динден алыс болуп кетип калдык да. Анан бир күн базарга барып, анан келесек, анан bir жигит, ошондой bir 35-теги жигит окшойт. Айыл экөө келип, анан базарлык кылып, анан олтуруп экөө чай ичип атышат да. Анан күйөөсү чай куюп, анан аялына берди, ошонучу. Анан атым айтат, онун карасаң дейт, анан карасам, эмне мен аманы берип деп айтат, карасаң ошону дейт. Көрдүң билет, кандай урматтап атат бирин-бири, аялын урматтап атат дейт да. Эркелетип. Анан мен айттым, кантип билип атасыз деп, аялдын өңүн кара дейт. Аялы урматталган аялдын өңү такыр бөлөкчө болот дейт. Эгер күйөөсү аялын урматтаса, анын өңүнө кадимидей чыгып турат дейт да. Күйөө тараптан урматталбаган аялдын өңүнө да калдагы чыгып турат дейт да. Бул күйөө аялын урматтаган жигит экен мынакей келип, чай алып берип, ошо урмат кылып, ушундай кылып атат. Болбосо эркектер өзү чай ичет, аялдар чай ичпейт, билесиңер бизде. Бизде эркектер базарга чай ичип кайра кетет, аялдар базарга барса, бардына буюм алып, үйүнө чай ичпей кетишет да, мисалы үчүн. Жалал абадта мына ушундай тартип бар. Бирок тиги ошону чай берип атат. Анан муну мага айтып атканы ушундай болуш керек дегенди мен эми түшүнүп атам да. Демек ошол урматталыш керек аял зат сөзсүз түрдө. Аял ошондо урмат сөзсүз түрдө берет, урматтуу бир тууганым. Биз көп аялдардан аны сезбейбиз. Күйөөсүн көргөндө, кадимде карышкыр көргөндө калтырап титиреп турган аялдар көп эле билебиз. Урматтаган бөлөк. Адамды коркутуп урматтата албайсың. Демек аялды жөндөн-жөн урбаш керек.